Нургүл Жээналиева Ош шаардык ооруканасынын сынык жараат бөлүмүндө медайым болуп эмгектенет. Каарманыбыздын бул жумушту астейдил, ак тили менен аткарып келе жатканына 19 жылдын жүзү болгон. Айтымында мындагы бейтаптарга кам көрүү максатында медайымдар 24 саат бою кезекте турушат. Нургүл айымда бүгүн дал ошол милдетин аткарып жаткан кези. Кезектешүүнү 3 күндө бир келебиз. 3 күндө же 4 күндө ошондой арасы 3 күн 4 күн болот. Кечки мөөнөтүбүз саат 5-тен эртең мененки 8:30 чейин болот. Анан сутка келгенибиз ушул базар күндөрү сутка келебиз. Эртең менен эртең мененге чейин болот. Бизде сынык жараат бөлүмү да, бизде сынык оорураак болуп келген болсо, бизде кээ бирде бир ай жатып калат, кээде 10 күн, 15 күн ошондой жатып калышат. Алар менен биз бир туугандай эле болуп калабыз. Себеби аларды тез 2 күн, 3 күндө келип көрүп турабыз. Бала кезинен ак халат кийип, адамдарга жардам берүүнү кыялданган каарманыбыз бүгүнкү күндө өз ишин берилүү менен жасап келет. Өзгөчө учурлар көп катталган мындай кесип ээлери сабырдуу болуусу абзел деп белгилеген медайым жумушунун түмөн түйшүктөрү тууралуу учкай кеп калды. Кээде катуу жаны ооруп келгенде сөгүргендер болот, бизди аябай катуу сүйлөй бергендер болот. Анан эртеси кечирим сурап, анан кийин биз баягы наркоздон таркап атканда ошондой аркылуу немелерди айтып беришет да, билбей. Анан ошондой эртеси кайра күлүп, кечирим сурап, ошентип бири-бирибиз менен кайра жакшы болуп, сүйлөшүп, ушу больнойлор немелердин, бейтаптардын айыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк беребиз да. Ушу баракетага дайым оорулар сакайтып жүрө бергиле. Миң мәртебе рахмат. Көп жылдык иш тажрыйбасына ээ каарманыбыздын айтымында бейтаптарды аяктыруу үчүн эң жакшы дарылоо укмасы бул жакшы сөз. Анткени ооруканага кайрылган ар бир жан үмүтсүз болуп, психологиялык жактан жабыркаган абалда болот. Аларды бул учурдан чыгарып, дарылардын жакшы натыйжа берүүсүнө жылуу сөздүн таасири бар. Көңүлүн көтөрүп, канчалык көңүлүн көтөрсөң, ошончолук тез айыгат. Көбүн байкайм да, менчи канчалык жакшы сүйлөсөң, ошончолук тез айыгып, анан ошо сен качан келесиң дагы деп сураганы мага аябай өзгөчө жагат да. Ушул ыраазы болуп, дубасын бергендер болот, ушинтип карыган кемпир чалдар келсе, алар дубасын берет. Анан сүйүнүп калабыз, ушулардан дуба алдык деп. Мен ыраазы болуп калам кээде. Чарчаганымы билбейм мен кээдечи. Өзгөчө жоопкерчиликти талап кылган бул жумушта иштегенине сыймыктанган Нургүл айым калктын саламаттыгына кам көрүүнү дагы да уланта бермекчи. Рахмат кызым. Жакшы. Ишлериңиз ийгилик. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.